Ош шаарынын тургундарын таза суу менен камсыздоо көп жылдан бери негизги көйгөй болуп келген жана бул маселе эта менен жергиликтүү бюджеттин эсебинен чечилип жатат. Биринчи этапта эски иштебей турган 9 скважина калыбына келтирилип, жаңы 6 скважина ургуланып, суу чыгарылып, негизги суу түтүктөрүнө уланып, кошумча суткасына 24 000 куб суу алууга мүмкүнчүлүк жаралды. Экинчи этапта сыйымдуулугу жалпы 24 000 куб болгон 4 суу кампасы курулуп, август айында пайдаланууга берилди. Мындан сырткары Кызылкыштак жалгасындагы сел агып түшкөн жердин үстүнөн ашар жолу менен 8 миллион сом акча каражатына диаметри 1000 мм болгон 750 метр суу түтүкчөсү Озгур суу тазалоочу станциясына тартылды. Ал суу түтүгү аркылуу суткасына 45-50 000 куб суу станцияга толтурулат. Бул 6 000 куб 8 суу кампаны алмаштырат. Үчүнчү этапта Азия өнүктүрүү банкынын грант каражатынын эсебинен Кызылкыштак жалгасындагы сел агып түшкөн жердин үстүнөн 2 км 400 метр болгон аралыкка диаметри 1000 мм болгон суу түтүгүн орнотуу жана жаңы суу коргоонун куруу менен Ош шаар суу канал муниципалдык ишканасынын платинасына кошуу долбоорун ишке ашыруу жумуштары башталды.